بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. الدرس الثالث عشر 13-cü сабақ. Бүгінгі сабақта біз жама темасын өтөбүз. Көпчүлүктүр. Жама. Сабаққа кирердин алдында бизде араб тилинде сөздөр муфрат, бул жалгыздык түрү сөздүн жана жама деп бөлүнөт. Мисалы, рожул киши, rijal кишилер, калам бир калем, аклам калемдер, муслим мусулман, муслимуна мусулмандар, муслима мусулман аял, муслимат мусулман аялдар женский родто. Карагыла, негизинде сөздөр муфрат болот. Эң негизгиси бул биз ушул сөздү жаттайбыз. Жаттап жатканда муфратту жаттайбыз. Муфратту словарьга жазганда же издегенде рожул дегендин жанына чим деген сөз чыгат. Бул жама деген сөз жана rijal деген сөз автоматтык түрдө жазылып чыгат. Же болбосо Барановдун словарында, мужамында рожул деп жазсаңар, мыны чи деп чыгат дагы, жанына rijal деп чыгат. Силер бул сөздү множественный число менен кошо жаттайсыңар. Эми карагыла. Жама бизде 3кө бөлүнөт. Биринчиси таксир, экинчиси музаккар салим, үчүнчүсү муаннас салим. Азыр китепке кайталы, кайра кайтып келесиз. Карагыла. Ман хаула алфитяту тивалу я алию. О Али, бул бой узун жаш балдар кимдер? Хаулаи, хаза дегендин көпчүлүктүрү. Алфитяту бул хаулаи мубтада болсо, ман хабара, ман хаулаи деп деле токтоп калсаң болот да негизинде. Алфитяту алиф лам менен исму ишарадан кийин келген сөз бадал, ошон үчүн домма болот, анткени мубтаданын хабарын алат. Ат-тивал, тавил деген сөздүн көпчүлүктүрү. Узун деген бул сифа. Я Али, хум туллабун жудудун. Хум алар деген сөз. Туллабун студенттер, хабар. Жудуд жаңы. Жаңы көрдүңөрбү? Харакатында, алиф ламында, санында баарына топ келип жатат. Родунда да бул сифа. Мин айна хум, алар кайсыл жактан? Мин айна бул жар мажрур хабар, хум мубтада. Хум мин Америка, алар Америкадан дейт. Бул жерде деле ошондой. Ахум зумалаука, алар сенин досторуңму, классташтарыңмы дейт. Наам хум зумалаи, ооба алар менин курдаштарым. Хум фи фасли, алар менин классымда. Мындайча айтканда окушат деген мааниде. Ахум мужтахидуна, караңыздар. Алар аракетчилерби дейт. Бул жамуул музаккар салим деп айтылат. Жамуул музаккар салим бул кандай сөз? Бул домманын ордуна вау жана фатха касранын ордуна я тамгасы келет. Бул жерде харакат болбойт. Акыркы тамгасы дайыма нун менен бүтөт. Карагыла. Муслим муслимуна, муъмин муъминуна, муфлих болчу бул жер. Муфлихуна. Нун дайыма фатха менен болот. Эми карагыла, бул жерде эмне өзгөчөлүгү бар? Домманын ордуна вау келет. Мисалы, мубтада же хабар болсо, домма койбойбуз, вау коебуз. Анын аркасына нун фатха менен кошуп коебуз, Уна деп. Уна. Касранын ордуна эмне келет? Ина болуп келет. Бул жерде на болот. Мисалы карагыла. Хаулаи муслимуна. Алар тигилер булар мусулмандар. Мубтада хабар. Хабардын ордуна хабар домма менен болот. Домманын ордуна эмне келет бизде? Вау келет. Раайту муслимина. Фатха болуш керек болчу бул жерде. Мисалы раайту муслиман деген сыяктуу. Бирок бул жерде фатханын ордуна эмне келет? Я келет. Салламту аля муслимина. Харфул жар, харфул жардан кийин касра келет. Мен мусулмандарга салам бердим деген сөз бул. Бул болсо мен мусулмандарды көрдүм деген сөз. Касра болуш керек болчу. Раайту салламту аля муслимин. Бул жерде муслимина деп айтабыз. Нуннун харакаты дайыма фатха болот. Азыр биз ушул экөөнү өтөбүз биринчиден.
Ахум мучтахидуна, хум алар аракетчил дейт, мубтада хабар. Хабар домамен болуш керек болчу, бул жерде вау келди. Наам хум мучтахидуна, ооба алар мучтахид, аракетчилдер. Мубтада хабар. Ма асмаухум, исм дегендин көпчүлүктөрү асма. Алардын аттары кандай дейт? Мубтада хабар. Асмаухум алардын аттары, бул мубтада карап тургула. Ясирун ва Закария ва Муса ва Абдуллах. Ясирун ва Закария ва Муса ва Абдуллах. Ясир бул баардыгы хабар болот. Же мынтип айтсак болду. Ясир бул хабар. Ушун доман болду. Анан калгандарынын баары маатуф, эрчит деген сөз. Закария алиф менен бүтөт, кое албайбыз. Муса дагы алиф менен бүтөт, кое албайбыз. Дом болуш керек. Ва Абдуллах, көрдүңөрбү? Абдуллах бул мудоф илейхи болгон ат. Аллахтын кулу деген. Ва ман хаула ир-риджалул қисар. Қасир деген кыска деген сөз. Рожул деген риджал, эркектер. Мубтада хабар, қисар кыска. Бою кыска эркектер кимдер дейт? Бул бою кыска эркектер кимдер? Хабар ар-риджалу бул бадал, анткени исму ишарадан кийин алиф лам менен келет. Ал-қисару сифа бадал. Хум худжаж. Хаж деген бул хаж кылган адам, худжаж бул көпчүлүктөрү. Мубтада жана хабар. Мин айна хум, алар кайсыл жактан дейт? Мин айна бул хабар, хум мубтада. Ба'духум мин ас-Сини ва ба'духум мин ал-Ябан. Кебир деген сөз. Ба'д бул мудоф илейхи мубтада, ба'духум ошон үчүн домман алды. Мин ас-Сини хабар ва ба'духум мин ал-Ябан. Бул сүйлөмдүн бардыгы буга маатуф деп койсок болот, анткени ваудан кийинки келген сөздөр да. Же болбосо кайра башынан мубтада жана хабар деп деле койсоңор проблема эмес пока что. Айнал Мустафа. Мустафа кайсыл жакта дейт, Мустафа кайсыл жакта? Ва асдиқауху. Айнал Мустафа ва асдиқауху. Мустафа жана анын достору каякта? Мустафа мубтада, айна хабар, ва асдиқауху буга маатуф, эрчит. Ошон үчүн домман алды да, мубтадан эрчигендиги үчүн. Эми захабу дейт, көрдүңөрбү? Захаба деген сөзгө вауду кошуп койсоңор мынтип, алар кетти болуп калат. Захабу, захабу, ат-туллабу захабу деген сыяктуу. Ал-муслимуна хараджу чыкты, Аману иман келтирди. Ушул сыяктуу сөз. Қалу айтышты. И кете бересиңер. Ошол менен сабак аяктап атат, азыр үй тапшырма. Көпчүлүктөр кылып кой дейт бул жерде. Бул жерде хауляи деп туруп эле, могу скобканын ичиндеги сөздөрдү, кашанын ичиндеги сөздөрдү жазып коесуңар. Бул жерден билип алсаңар болот, что фуқарау, зумалау, агнияу, асдиқау, атиббау деген сөздөр танвин кабылдабайт. Иншалла танвин кабылдаган сөздөрдү биз сабактын аягына калтырабыз. Пока ушуларды билип алгыла. Жазып бергиле. Бул жер көпчүлүктүр да. Хауляи деп туруп эле. Мен хада ар-раджулу, бул жерде бадал келтат. Мен хада ар-раджул, бул киши хуа хаджун, ал хаж кылуучу. Мен хауляи ар-риджал хум худжаж. Алар хаж кылуучулар. Мин айна хада ат-талибу, бул талиб кайсыл жактан? Мин айна хабар, хада ат-талибу мубтада жана эмне бадал. Ошон үчүн хада ат-талибу дейсиң. Хуа мин ал-Хинди. Мин айна хауляи ат-туллаб хум мин ал-Хинди деп айтасың. И до конца ушундай сөздөр. Эгерде билбей жатсаңар сөздүн көпчүлүктөрүн Арабус деген Play Market'ten же App Store'дан көчүрөсүңөр, словарь. Ошол жака харакаты жок эле жөн эле жазып койсоңор, жанына харакаттары менен жана көпчүлүктөрү чыга башташат, өздөрү эле чыга баштайт. Мудоф илейхи кыл дейт. Кылбайлы койгула. Муну да кылбайлы койгула, кийин түшүндүрөм иншалла. Жок кылып койгула. Карагыла, бул жерде 4-чү көнүгүдө айтып атат. Мисалдагыдай кылып оку. Иqra'il мисала сумма хавил жумлата ал-атията мислаху. Ошол биринчи сүйлөмдү оку, жана кийинки келген сүйлөмдөрдү эмне ушул сыяктуу кыл дейт да. Ат-талибу захаба илал мат'ам. Талиб кайга кетти? Кухняга кетти. Ат-туллабу захабу, көрдүңөрбү? Көпчүлүк түрдө захабу деп айтабыз.
Талиптер, студенттер кетишти кухняга или столовыйга. Ат-талибу жаласа фил фасли. Бул жерде не дейбиз? Ат-туллабу жаласу. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. И аягына чейин. Иқра дейт, окуп койгула, харакаттар менен жазып койгула. Мага личкага жөнөтсөңөр болот. Бардык үй тапшырмаларды текшерип кылып берем иншалла. Түшүнбөгөн сөздөрдү да сурасаңар болот. Бул уктуб жам'ал калиматил атия. Бул сөздөрдүн, келген сөздөрдүн көпчүлүк түрлөрүн жазып койгула. Кийинки сабакта калганын өтөбүз. Экинчи жана үчүнчү бөлүктөр бар. Аллаху а'ламу ва субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.